Кыргызстанда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. Дүйнөнүн 62 мамлекетинен келген коноктор өз жерине кубаныч менен кайтышты. Чет мамлекеттен эле 400дөн ашык массалык маалымат каражаттары келип, көчмөн оюндарын өз жерине чагылдырды. Быйылкы жылы өлкөдөгү эң чоң маданий жана спорттук иш-чарага айланган экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргызстандыктар жалпы эсепте 79 медаль топтоп, биринчи орунду камсыздашты. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 5 күнгө созулган саамалык туурасында алдыдагы мүнөттөрдө кенен токтолобуз. Алгач экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш асеми 5Т шоусу менен коштолуп, көз жоосун алган кооздук эл үчүн тартууланды. Өлкөнүн 7 обласынан чогулган 1000 комузчулар атактуу Машбутой күүсүн ойноду. Уюштуруучулар буга чейин бул кадам Гиннес рекорддор китебине киргизиле тургандыгын жар салганы бар. Бирок расмий түрдө маалыматтар айтыла элек. Иш-чара өткөн ат майдан 13.000 орундукка ылайыкталган. Көчмөн оюндарынын көрүүчүлөрү көп болгондуктан, шоу программаны туруп көргөн инсандардын маанайы жарык болду. Ысык Көлдө өткөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын паратын Кыргызстанга ардактуу конок катары чакырылган Голливуддун актёру жана режиссеру Стивен Сигал ачып берди. Параддан биринчилерден Аргентина, Бразилия, Германия мамлекеттери өтүштү. 62 мамлекеттен келген спортчулар парадтан ар бир улут өз баалуулуктарын сактап, улуттук кийимдерине басым койгондугу байкалды. Акырында майдан талаасында Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык аксакалдар спортчуларды коштоп чыкканда, баардык көрүүчүлөр ордунан туруп, сүрөндөргө алып тосуп алды. Андан соң президент Алмазбек Атамбаев экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ачык деп жарыялады. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу меймандар, урматтуу экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катышуучулары, Алатоо жергесине дүйнөнүн 4 тарабынан келген конокторду, 62 өлкөнүн өкүлдөрүн, чабандаштерин тосуп жаткандарыбызга сыймыктанам. Бул майрамга Кыргызстандын бардык областтары жана райондорунан да аксакалдар, айылдар да келдери, чабандештер келишкен. Кыргыздат коноктосу өзгөчө жакшылык болуп саналат. Конок менен кошо үйгө кут кирет деген сөз бар элибизде. Ошондуктан кыргыздар конокту дайыма кубаныч менен, ак тилек менен, жакшы ниет менен тосуп алат. Бүгүнкүдөй. Өзүңөр көрүп тургандай, көчмөн элдердин мурасы, каада салтын кайрадан жандарынып атканыбыз дүйнөнүн бардыгын абдан кызыктырып атат. 2 жыл мурда ушул жерден биринчи оюндарды өткөргөндө 19 өлкө катышса, мына бүгүн 62 өлкө катышып атат. 62. Ошондуктан 2012 жылы Түрк тилдүү мамлекеттеринин президенти, Азербайжандын президенти, Казакстандын президенти, Туркиянын президенттери Кыргызстанга ушу колдоо көрсөтүп, дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндарын өткөргүлө деп колдоп бергендерине ушул жерден дагы бир жолу рахмат айткым келет. Башка бир өлкөдөн келгендер утса сүйүнөбүз. Кыргыз эли эң кенен, ааламдай кеңен жүрөгү бар
el. Güyürmanдар менен konoktор unutulgас taasir alışsın. Kийinki oyunlarga bagıt alışsın. Urmattуу mekendештер, urmattуу sportsmender, жана oyundun katışçıları, kadırlı konoktor. Ekinci dünyölük göçmenler oyunların açık dep жарыяlam. Oyunlar açılsın. Көз жоосун алган салют иш чараны жыйынтыктады. Эртеси 4-сентябрда Чолпон Атадагы Кырчын жайлоосунда маданий иш чаралар өткөрүлүп, ат майданда улуттук спорт оюндары өткөрүлдү. Ал эми коомдук коопсуздукту сактоо үчүн Ички иштер министрлигинен 6000 кызматкер күчөтүлгөн тартипте иш алып барды. Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Бишкек шаарларынан кошумча күч да тартылды. Сентябрда Кырчын жайлоосунда этно шаарча курулуп, 600дөн ашуун боз үй тегилди. Боз үйлөрдүн шаарчасында темирден жасалган бир дагы боз үй болгон жок. Бардык сүлөкөттүү жыгачтардан жасалган нукура кийизден болду. Көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземинен кийин маданий иш-чаранын негизгиси жайлоодо уланды. Анда улуттук буюмдардын көргөзмөсү өтүп, кыргыз элинин каада салты, басып өткөн тарыхы,
театрлаштырылган оюн зооктор көрсөтүлдү. El жерди Joe'nun koluna salıp vermeyiz. Düşmandan sunulan kılıçın özünün boğruna batıralı. Söğün söpet kılıp toprağa caşıralı. Tenin oldasın. Cigit biri şaynerden coldasın. Кырчын жайлоосуна дүйнөнүн 4 бурчунан жана өлкө аймагындагы коноктор, иш сапары менен келген адамдардын саны 10 миңден ашты. Эс алуучулар сахналаштырылган көрүнүштөрдү кызыгуу менен көрүп, колдоп жатты. Байрамдык иш-чара жөнүндө шан шөкөттү кыргызстандыктар эле тартуулабастан, чет мамлекеттен келген коноктор да көркүнө чыгарып турду. Кырчын жайлоосунда атайын чакыруу менен келген коноктор үчүн казан эт бышырылып, кенен дасторкондор жайылып, бекер тамак-аштар таратылып жатты. Меймандос кыргыз элинен келген коноктор да ыраазы болуп, суктанып жатышты. Кыргызстан абдан жакты, өзгөчө көкбөрү оюндарын көрүү жакты, көңүлдү көтөрдүк. Австралиядан атайын көчмөндөр оюндары үчүн келгенбиз. Жубайым 2 балам менен келип көрүп жатам. Өзгөчө таза абасы, жасалма эмес табигый көрүнүштөрү көз жоосун алат. Мен Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Мен Казакстанда жашайм, Кыргызстанга жакын жашайбыз, жакында эле көлгө түшүп кеткенбиз. Эми мынтип көчмөндөр оюндарына келдик. Мага көчмөн жашоосу абдан жагат. Эс алуу көңүлдөгүдөй. Рахмат Кыргызстанга ушундай көп элди бириктирип тойгулгандыгы үчүн. Кырчын жайлоосунда 20 августтан баштап 7 област, 2 шаар ар бири 25тен боз үй тегишкен. Башка областтардан өзгөчөлөнүп, Ысык көл облусу 100 ашык боз үй текти. Ар бир конуштарда шоу программа көргөзүүлөр өтүп жатты. Ага жалпысынан 500гө жакын кол өнөрчүлөр катышкандыгы маалым болду. Көчмөндөр ааламы фестивалында тамак-аш, булуттук кийимдер, боз үй жасалгалары айтыш боюнча артисттерден, даярдоочулардан, катышуучулардын саны 7500 болду. Ачылышка өлкө боюнча чакырылган чыгармачыл топтордогу маданият кызматкерлеринин саны 800, каскадерлор, атчандардын саны 400, ал эми маданият үйлөрүнүн чыгармачыл инсандарынын саны 800 адамды түздү. Келечекте ушу кыздарыбыз биздин эзелтеден калган баалуулуктарыбызды бир сактап, жаштарыбыз, балдарыбыз ошону бир бизден улап кетсе, ушул кыргыздын уучу узун экенин түбөлүк билсе деген чоң даярдыктар менен келдик. 1000 чакырым аралыктан нар жакта келдик. Мына элибиз бирдиктүү экен, бардыгыбыз эң өзгөчөлүгү бирдиктүү форма менен келинди. Кол өнөрчүлүк бардык багыт боюнча келип, мына калыстар тобу көрүш керек. Эң жакшы ошо тандалып алган буюмдар, этно кийимдер. Мына жанымда турган аксакал ошол этно кийимди кийип турат. Бу жерде устат Шакир кол өнөрчүлүктү уюм сүрөтчүлөр союзунун атынан келди. Анан жалпы Ош шаары маданияттын, ошо 10-жылымдагы маданияттын, байыркы маданияттын чагылдырган мисалы базардагы көрүнүш да. Ысык көл областынын Кырчын жайлоосуна өзүбүздүн жасаган буюм тайымдарыбызды алып келип көрсөтүп жатабыз. Эл кубанычта, биз дагы кубанычта. Ушундай немелер тарых жана маданият жылына
көп болуп турса. Бул жылы жалпы 378 комплект медаль ойнотулду. 2014 жылкы көчмөндөр оюндарынын байге фонду 2 миллион сом болсо, быйылкы жылы 5 миллион сом болду. Көчмөндөр оюндары баштакы жылга салыштырмалуу өтө жогорку деңгээлде өткөндүгүн серепчилер белгилейт. Биздин ордобуздун аралыгы, узундугу 2,5 километрге түздү. Биз 250 боз үйгө сүйлөшүлгөн болчу, бирок 650 боз үй тигилди. Бул жак бетинде Нукура, Этна боз үйлөрдөн 350, ал эми Наркөстө 300дөн ашуун бул элдерди тамак аш менен камсыздоо боюнча каалагандай темир, демби, кандай ишыл боз үй аттуулардын баары нар жак бетке тигилди. Андан тышкары ачылышында улуттук Нукура тарыхый кийимдер менен 2000 катышты. 800 профессионалдык драмалык артисттер катышты. Бар республика боюнча бардыгы катышты. Кырчында 4 күн бою тамак аш көргөзмөсү өтүп, ар бир аймактан келген инсандар кыргыз тамактарын калыстар алдында жайып турду. Миң жылдап жашап өткөндөр, өрттөнүп нечен өчкөндөр, бул күнгө чейин сакталып жашап келген көчмөндөр. Жер жүзүнө тараган, жан бакканга жараган, жарымын эле алардын жоокер кыргыз караган. Казак, түркмөн, монголдор, кыдырып көчүп конгондор, кыйынчылык келгенде кыргызга тууган болгондор. Бул тойду аябай катуу даярдык менен өткөзүп атабыз. Ар бир область, шаар өз-өзүнчө тосуп, биз дагы ошо эл катары келип, өзүбүздүн ата бабаларыбыз колдонгон азык заттарды даярдап, бүгүн ушул тойго жайып дасторконубузду кыргыз эли меймандасып келет эмеспи? Меймандарды тосуп алып, узатып, ушинтип дасторкон жайып отурабыз. Жасалышын азыркы доордо унуткан жокпузбу деген бул бир максат. Анан ошол доордогу тамактардын технологиясын, иштетүүнү, даярдоону, ошого колдонуучу эт, сүттү ушул кезге чейин алып келатабыз. Бул экинчи максат. Үчүнчүсү ошонун сапаты. Илгери заманда ата-бабаларыбыз көчмөн болгондо сарамжалдуулукка, сапаттуулукка, тамак аштын кубаттуулугуна кандай мамиле кылган. Албетте көркөмдөлүшүнө той топур болгон, жентек, куда күтүү жана башка. Ошонун баарын биз ошо биздин комиссия карап жүрөбүз. Салык кызмат тарабынан уюшулган ошол бир көчмөндөрдүн күнүнө карата уюштурган мына тамак аштын үстүндө турабыз. Мурунку биздин байыркы жанакы сый тамактардын түрү менен, наныбыздын түрү 24 түрү менен, этибиз эттин түрүнөн бир 15тен ашык эттин түрү менен. Тамак аштан сырткары боз үй жарышы да орун алды. Ага Кыргызстандын 7 область, шаар райондарынан топтолгон 33 команда биринчилик үчүн күч сынашты. Ар бир боз үйдү тигүүгө 6 адам катышты. Үйлөрдүн эрежесин туура тигүүнү калыстар тобу көзөмөлдөп турду. Азыр мындай болот, бүт баарына жоболор берилген болчу. Жобонун ичинде жазылган 75 боз үй болуш керек. Команданын ичинде 6 киши болуш керек. Улуттук кийимдери менен. Анан бир да уук сайылбай же ашык же кем сайылбаш керек. Анан ар бир жобосу боюнча берилген, мисалы үчүн термелери, ууктары, керегелери, түндүк жабдууларынын баардыгы бирдей. Азыр ушул 7 командадан баштайбыз. Ал секундомер менен алынат, видеодо тартат. Боз үйдү бат ылдам тигүү боюнча мелдештер жүрүп жатат. Эске сала кетсек, 2014 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында боз үйдү бат тигүү боюнча 14 мүнөт 10 секундта тоңдук жигинттер жеңүүчү болгон эле. Бүгүн да мелдеш кызуу жүрүп жатат. Азыр мелдеште алдыңкы орунду бат тигүү боюнча алдыңкы орунда келе жатасыздар. Боз үйдү талап боюнча канча убакытта тигип коюш керек? Негизи кандай нелердин эске алыш керек? Боз үй биз жакта 5 канаты 7 метр болот. Мында ичичи. А бул жерде боз үйлөрдүн 5 канаты 4,5-5 метр эле болуп калат экен да. Оштун боз үйлөр, Жалал Абадтын боз үйлөрү менен бу жердин боз үйлөрүнүн айырмасы ошол экен.
Берлерде атайын ушундай ыкчам тигүүгө маслашкан боз үйлөр экен да. Жалал Абадта ушул эле 5 канат, ушул эле 75 ук 7 метр болот ичи. Бул жерде 5 метрге жетпей атат. 4 метрде болуп атат. Ошо булар деле ошо көлдүн үйлөрү деле 75 ук 5 канат. 5 метрге жетпей атат. Жалал Абад Ошто ошол эле 75 ук 5 канат 7 метрден болуп атат. Ошол жактарын эске алыш керек да. Бул жолу эң бат тигилген боз үйлөр 10 минута 11 секунд аралыгы болду. Мелдештин байге фондусу 180 миң сомду түздү. Бул жарышка удаа эле Ош шаары 9-10, 11 кылымга таандык болгон Улуу Жибек жолундагы соодагерлер тиричилигин сахналаштырып көргөз берди. Берекелүү төрекен, жамынганы буурадай, атырылган тайраны ак буура десең туурадай. Жыл жакшысы береке, ай жакшысы кут, жамгыр берсин теңирим. Bismillahirrahmanirrahim. Düşünpiri babagı kan boldosun. Hurmattуу шаар башчысы Эмир мырза, жанада жалпы жакшылар, бүткүл Азия, батыш менен чыгышка дартып кеткен 9 жылдын тоомундагы байыркы шаарыбыздын атактуу базарына биздин сыймыгыбыз болгон Ыйык Сулайман тообузга зыярат кылганы, алыскы Индия өлкөсүнөн мартабалуу кербен башы Зафар Сен мырза Ордолуу Ошубузга кирип келе жатат. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына көрүүчүлөр спортчулар гана келбестен, каражат табуу максаты менен келгендер дагы бар. Бири ат төмөн кезет, бири куштарды менен сүрөткө түшүрүп акча табат. Урмат мырза келген конокторго өзүнүн кол эмгектерин сатыкка чыгарып, пайда көрдү. Ал адыскөй сүрөтчү катары аздыр таанымал. Каарманыбыз живописке жакын. Ошондуктан ал жараткан чыгармалар көргөзмөдө бат сатылып кетти. Чыгашчы болобу, манасчы болобу, башка иштер болобу, анан өзүм сүрөтчү болгондон кийин ошол өзүм колумдагы аспаптар менен ошол Саякбай атабыздын элесин бердим биякта. Анан ошо өзүм жыгаш жагын өзүм жаңы эле иштеп баштадым да, ушул жылдары иштедим тамыры менен. Көчмөндөр оюндарынын алкагында 3-сентябрдан 7-сентябрга чейин бул жерде көргөзмөлөр коюлган. Биздин каарманыбыз дагы өзүнүн кол эмгектеринен жаралган буюмдарын алып келди. Бул отургуч $1,500 бааланды. Ал эми эки четинде турган отургучтар болсо 20 миң сомдон. Буга бир дагы мык кагылган эмес. Табигый жыгаштын тамырларынан гана жасалган. Ошондой эле биздин каарманыбыз атайын живопись жана портрет түрүнөн жасалган сүрөттөрдү да тартат. Айта кете турган болсок, бул Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү Алла мейкиндигин камтыган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көргөндө эле буг эне Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасы жана ошондой эле бир топ чыгармалары сүрөттүн ичинде камтылган. Ал эми кыргыздын белгилүү манасчысы Саякбай Каралаевдин дагы живопись түрүндөгү тартылган сүрөтү бул жерде бар. Ушул сүрөттү кантип чагылдырдыңыз? Бул жерде бир канча жоокерди айтса болот. Бул жерде ошондой жолборс, илбирс, арстандар, боз үйлөр деги эле бардыгын тапса болот экен. Ал тургай Саякбай Каралаевдин мурутун көлүгө айландырып коюпсуз. Бул эмне деген белгиле? Бул Саякбай атабыздын портретине бир ай убактым кетти. Анан бул жерде Саякбай атабыздын өзүнүн портретин чагылдырбай, чыгармасын манасты кошуп кетейин деп ой кеткен башындачы. Анан бул жерде алсак, бул асмандагы тешик болсо бул манастын эң тамгасы да. Бул жакта болсо кыргыздардын эң тамгасы болуп кетет. Анан бул баш кийими болсо тоо болуп кетип атат, ылдый түздүк болуп келип, анан эң чоң фигура биякта манастын өзү болуп атат. Кылычын кармап турат, анан бир кол менен Коңгурбайдын найзасын кармап кетип атат да. Андан кийин уже Кошой менен Жолойдун күрөшүп аткан жери. Андан кийинки каармандар уже майдаланып кеткен да. Бул тарап болсо кыргыздар, бул тараптарда калмактардын чабуулу келаткан учуру да бул жерде. Анан ортоңку централдын немеде ак кулап турат өзү манастын аты. Бул жерде көздүн үстөрү болсо эме арстан турат, эки арстан, бири кашкырды басып турган, бири калканда турганы.
негизги чыгармаган болсо ушу Манастын ичиндеги баталиясын чагылдыргам да, жалпы жонун алганда. Oyunlarındагы жалгыз пауленди кезиктирүүгө болот. Бул паулен менен ар бир адам бир сүрөткө түшүү үчүн 150 сомдон түшүп жатышат. Өзү дагы паулен абдан кооз канаттуу. Анан бунун узундугу 1,5 метрге чукул экен. Өзү 4 жашта экен. Абдан кооз, колго көнүктүү. Сонун канаттуу экен. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Көкбөрү боюнча мелдеш Чолпон Ата шаарындагы ат майданда жүрдү. Көпчүлүктүн кызыгуусун жараткан Көкбөрү оюну А жана Б топторунда бөлүнүп 8 команда катышты. Жыйынтыгында Кыргызстан 1-чи, Казакстан 2-чи жана 3-чү орунду Кытайдан келген улакчылар жеңип алды. Чолпон Ата шаарында күрөштүн 7 түрү боюнча салмактуу категория боюнча мелдештер жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Ага кыздар да катышты. Күрөш түрү боюнча медалдардын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан, Түркменистан, Казакстан мамлекеттери артыкчылык көргөздү. Ошентип Ысык көлдө 3-8 сентябрда өткөн 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы мелдештердин жыйынтыгы да чыкты. Жалпысынан 62 өлкөдөн 1000ден ашуун спортчу катышып, улуттук оюндардын 23 түрү боюнча таймаш орун алды. Жалпы командалык жыйынтык боюнча 27 алтын, 25 күмүш, 29 коло медаль алган Кыргызстан 1-чи орунду ээледи. Андан кийинки катарда 15 алтын, 3 күмүш, 6 коло медаль менен Түркменистан алды. 12 алтын, 13 күмүш, 13 коло медалга жетишкен Казакстан 3-чү. Ар бир алдыңкы орунду алган спортчуларга акчалай сыйлык жеринен ыйгарылып жатты. Быйыл мындайча айтканда бир топ эсе өстү. Анан кызыгуу дагы бул бакчасында бир эмес, жана Олимпиадага катышкандай катышуу да болуп жатат да. Анан 2014төн айырмасы быйыл 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ушунчалык жакшы өткөндүктөн быйыл 3 эсе катышуучулар көбөйдү. 19 мамлекеттен 62 мамлекетке жетиш бул чоң өсүш десек болот. Ал эми 3-чү көчмөндөр оюндары мындан да бийик деңгээлде болот. Өзүңүздөр көргөндөй 1-чи көчмөндөр оюндарында жөнөкөй гана тигип колунан келген өткөрсөк, быйыл атайын хан ордо куруп, атайын орундарды бөлүп, өздөрүнүн кооздуктары өзүнчө болуп, мындайча айтканда өзгөчө болду. Келечекте Кыргыздын атыны дүйнөгө тааныта турган, мындай бир чыгара турган, көрсөтө турган иш-чаралардын бири бул. Мына 2014-жылы кичине мындай бир кандай десем, эми бир кемчиликтер болгон. Но мынау быйылкы өтүп жаткан иш-чара бүт баары мындай бир жогорку деңгээлде өтүп жатат десем, ар бир кыргыздын жараны менен макул болуш керек. Мындан ары сөзсүз түрдө бул иш-чараны ушундай эстен чыгарып калтырып кетпестен, муну ошол дүйнөгө акырындап тааныта беришибиз керек. 8 сентябрда Чолпон Ата шаарындагы ат майданда чет элдик жана жергиликтүү ырчы чогуурчулардын катышуусунда чоң программадагы концерттер өтүп, көчмөндөр оюндары расмий аяктады. Аны премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жапты. Уюштуруучулар 2-чи жолку өткөрүлүп жаткан көчмөндөр оюндары 2 жылдан соң кайрадан Кыргызстанда өткөрүү планы бардыгын айтышты.